Жээнбектин буга тиешеси бар деген сөзгө бул жанагы ошол Жээнбеков премьер-министр болуп турган убакта жанагы ТЭЦке акча өкмөт тарабы жана кышка даярдык деген маселеде ошо Жээнбеков ошону көзөмөлдөш керек деп атат. Эми ал кандайдыр бир жагынан туура тиешеси бардыр. Бирок ошо көзөмөлдөй турган убакыт болдубу? Ал өткөзүп берип президенттикке өтүп кетти. Ага алып калбады эле. Күз жай эме жылуу кезинде алып калбады эле. Кыйын болсо ошол өзү көзөмөл болбойбу? Эмнени алдым мен? Мурдагы өкмөттөн кандай чарбаны алдым? Ошо чарба кышка даярбы, даяр эмеспи деп туруп, ким аны кой деп койду, аны ошо жыйындар жасап туруп ошону көзөмөлдөп туруп алган ким кой деди. Анан өзүнүн күнөөсүн бирөөгө оодарганга аракет кылып атпайбы? Бул жөн эле жоопкерчиликтен качуунун бир амалдары деп ойлойм да. Ал эми жана президенттин колу тийбестик алуу боюнча мен туп-туура бул маселе. Анткени бул ошо мыйзам жанагындай иммунитети боюнча, экс-президенттин иммунитети боюнча бул конституцияга конституциялык нормаларга каршы келген мыйзам. Бул азыркы биздин жана конституционный палата муну жокко чыгарыш керек. Анткени конституцияда бардыгы тең мыйзамдын астында бирдей жооп бериш керек. Жөнөкөй жарандан баштап иштеп аткан президент жана экс-президенттерди баары бирдей жооп бериш керек. Эгерде кимдир бирөө кылмыш жасаса, анын иммунитети барбы, жокпу, кылмышка жоопкерчилик барды жоопке тартыш керек. Эми азыр мен мурдагы президент кылмыш жасады деген жок. Эгерде дуруп азыркы жанагы башка мамлекеттерде эл аралык практикалар болуп атпайбы, мисалдар болуп атпайбы? Кореяда болуп атат, мына Бразилияда болду, президенттин камап коюшту коррупция менен алектенген деп. Кореяда болсо биринин артынан президенттер кетип атат, иштеп аткан президент алып коюп атат, анан мурдагы президенттер да камалып кетпедиби? Ошол сыяктуу эгерде азыр тергөөлөр жолу иликтөөлөрдүн арасында экс-президенттин кыймыл аракетинде кылмыштуу жагдайлар боло турган болсо, бирдей иммунитет сактабаш керек. Анткени жоопкерчиликке баары бирдей. Депутатың болосуңбу, президент болосуңбу, министр болосуңбу, экс-президент болосуңбу, баары тең бирдей мыйзамдын астында жооп бериш керек. Эгерде кылмыштуу иш жасап турган болсо, бирок ага жанагындай куугунтук кылабыз десе, мурда иштеп аткан кызматына байланыштырып, кандайдыр бир мамлекеттик чечимдерди мыйзамдуу түрдө, конституциянын негизинде кандайдыр өзүнүн функцияларын аткарган болсо, конечно, ага эч ким тийише албаш керек. Ал туура. А эгерде ошол эки кызматын пайдаланып, президент убагында кызматын пайдаланып, коррупцияга аралашып, жолдо башка бир кылмыштарга аралашып, өзү ошого буйрутма береби, же кандайдыр бир жанагындай топтун мүчөсү болобу, же ошонун башында болобу, ошонун буйрутмасы менен жасалабы, ага жооп бериш керек, ага бирдей иммунитет тоскоолдук болбош керек буга. Бул туура нерсе.